Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. 7 каналдын төз эфиринде сиздердин назарыңыздарда кайрадан бетме-бет берүүсү. Барыбызга белгилүү болгондой, 2019 жылы Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланган. Буга байланыштуу алдыда ири чоң масштабтагы маданий иш-чаралар өтүү алдында турат. Бүгүн биздин темабыз ушул багытта болот дагы. Бул багытта маек куруу үчүн биз Ош шаарынын вице-мэри Кадыров Нурбек Сүйүнбаевичти чакырганбыз. Улуттук маданий борбордун жетекчиси Жумакадыр Курмангалиев Белалович агайды чакырганбыз. Биздин студияга кош келиңиздер. Маегибизди баштаардан мурда биздин кесиптештерибиз тарабынан даярдалган видео материал бар. Ошого көңүлдү бурсак, анан маегибизди улантсак. Эл аралык Түрксой маданий уюму түрк тилдүү мамлекеттердин арасында 1992 жылы түзүлгөн. Максаты келечек муундарга түрк элдеринин материалдык жана маданият жаатындагы үрп-адаттарды сактоо жана өнүктүрүп кетүү. Түрксойдун туруктуу кеңешинин штабы Анкара шаарында жайгашкан. 2012 жылдан тарта түрк тилдүү мамлекеттердин арасында маданий борбор делген шаарлар аныктала баштаган. 2012 жыл эл аралык Түрксой уюму алгачкылардан болуп түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп Казакстандын Астана шаарын тапкан. Эл аралык макамдын урматына арналган салтанаттуу иш-чара андагы конокторго коюлган улуттук даамдар менен эсте калды. Тагыраагы майрамда 5 тонна боорсок, 3000 литр улуттук суусундугу жана 7000 тонна палоо демделген. Ал эми 2015 жылы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору наамына татыган Түркмөнстандын Мары шаары байыркы курулуштардын сакталып калгандыгы менен белгилүү болгон. Түрк тилдүү мамлекеттерден келген коноктор 12 кылымдан бери сакталып келе жаткан объекттерди көрүп кайтышкан. Маселен, ошол кылымдагы Султан Санжардын күмбөзү да бар. Эл аралык макамга татыган аймактардын катарында Азербайжандын Шеки шаары да бар. Мында бир эле Азербайжандагы каада салттар эмес, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандан атайын чыгармачыл коноктор чакырылып, алардын улуттук ыр бийлери дагы даңазаланган. Кийинки 2017 жылы Түркестан шаары, ал эми 2018-де Туркиянын Кастамону шаары маданий борбор деген наамды коргоп беришкен. А бул жылы эл аралык макам Кыргызстандын Ош шаарында. Ош түрк дүйнөсүнүн тарыхында чоң рол ойногондугу менен маданий борбор наамын алды. Ошондой эле калаанын 3000 жылдык тарыхы, ЮНЕСКОнун тизмесине кирген Ыйык Сулайман тоосу Ошто жайгашкандыгы эске алынган. Ош шаары чындыгын айтканда көптөгөн цивилизацияларды, көптөгөн доорлорду көргөн, окуяларды көргөн, анан тарыхы да өтө бай шаар да. Ошондуктан Ош шаары түрк дүйнөсүнүн борбору катары ошондой нерсеге, ошол статуска чындыгын айтканда бардык жагынан топ келген шаар. Маданий борбор 20 апрелден расмий ачылат. Ошондон баштап жылдын аягына чейин түрдүү концерттик программаларды өткөрүү мерчемделди. Анан албетте Оштун тарыхый жайларына саякат жана 19-20 кылымдарга таандык буюм тайымдардын көргөзмөсү уюштурулат. Кыргызстан, анын ичинде байыркы Ош шаары мына ушундай ай сайын өткөрүлүп тургучу программалар менен келгендерди таңдандыруу аракетинде. Сыймыктануу менен биргеликте эле жоопкерчилик дагы турат да. Чоң жоопкерчилик турат. Муну бир эле шаардык мэр эмес, ушу жалпы шаардыкты мына элдер колдоп, ушу келген элибизде жакшына маданиятыбызды, каада салттарыбызды көрсөтүп, өзүбүздүн тазалыгыбызды көрсөтүп, жакшына узатып, тосуп узата турган жоопкерчилик турат да. Эң негизгиси эл аралык наам Ошту жаңы багытта өзгөртүүгө жол ачты. Мындан сырткары спорт, маданият, туризм, ишкерлик тармактарын жандантууга мүмкүнчүлүк жаралууда. Ар бир жарандын салымы бар. Тазалык, оптималдуулук. Барыбыз ошол майрамды жүрөгүбүз менен кабыл алышыбыз керек. Буга бир гана жетекчилик эмес, ушул
жумалай жүрүп баарыбыз ушундай бир бирдиктүү нерсе менен ушул конокторду тосуп, анан Ош шаарын дагы бир жолу дүйнөгө даңазалап алганга бизге өтө чоң мүмкүнчүлүк берип атат. Ош шаарына 16 апрелден баштап 16 мамлекеттен миңдеп коноктор келе башташат. Аларды татыктуу тейлөө, шаардын байыркылыгын даңазалоого тынымсыз даярдыктар жүрүүдө. Аны менен катар иш-чаралар өтүүчү объекттер эл аралык талаптарга шайкеш ремонттолуп жатат. Нуржамал Баргыбаева, Акниет Кеңешев, 7 канал, Ош. Урматтуу бизге студияга келген коноктор, мына азыркы видео материалда кыскача ушул иш-чара боюнча берилип кетти. Эми ушул жерде айтылган маалыматтарды кененирээк талкуулап элдерге түшүндүрүп берсек. Анан эскерте кетейин, биз түз эфирдебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерди кызыктырган суроолор болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот. Ушуну менен катар биз Facebook, Instagram тармактарында дагы түз алып берип жатабыз. Суроолорду ошол тармактар аркылуу да берсеңиздер болот. Анда алгачкы суроону берип баштай берейин. Нурбек Сүйүнбаевич, мына түрк дүйнөсүндө көп бир катар ири шаарлар көп, анан эми бул Оштун, дал ушул Оштун быйылкы жылга борбор болуп жарыяланышына кандай критерийлер менен тандалды? Бул Ошко ушундай бир жылдык ушундай макам берүү кандай процессте ишке ашты? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңөргө маалым болгондой, бул Түрксой эл аралык уюмуна жалпысынан 6 мамлекет кирет. Мына ушул жылга чейин ошол мамлекеттерде ушул сыяктуу маданий борбор деп шаарлар тандалып, ошол жерде чоң бир жылдык иш-чаралар өткөн. Мына ошонун алкагында дагы эми кезек Кыргызстанга келип, Кыргызстанда эң байыркы шаарлардан, тарыхка бай шаарлардын бири катары, Улуу Жибек жолунда жайгашкан шаар катары мына ошол биздин шаарыбыз тандалды. Ошо менен биргеликте бул шаарыбыз деги эле Кыргызстанда эмес, бул мына Орто Азияда байыркы шаарлардын бири катары эсептелет. Ошондуктан ушул критерий менен тандалды десем туура болот. Бул иш-чаранын башталышына деле көп убакыт калган жок, жумага жакын убакыт калды. Жалпы эле ушул даярдыктардын жүрүшү боюнча кандай маалымат бере аласыз? Азыр биз бир жуманын ичинде ошол тийиштүү деңгээлде өткөргөнгө даярбызбы азыр? Эми бул жыл мына бизге жарыяланган декабрь нетеги январь айынын башы болуп калды. Мына ошол убакыттан бери шаарыбызда даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Өзүңөр деле байкаган болушуңар керек. Биринчиден бул биздин мына шаарыбыздагы негизги көчөлөрүбүз. Негизги көчөлөрүбүздүн мына эки жагында жайгашкан имараттарыбыз, алардын фасадтары, алардын ушул обликтери тазаланып, акталып, тиешелүү мындай бир эстетикалык бир обликке келтирилди. Ошо менен биргеликте мына 3 айлык жарыяланды. 3 айдан бери мына биздин шаарыбызда тазалык иштери жүрүп жатат. Жума сайын бизде ишембиликтер жүрүп жатат. Мына шаарыбызда көчөлөрүбүздө жарыктандыруу системалары дагы бүгүнкү күнү жаңыланып жатат. Бул дагы даярдыктардын бири десек болот. Ошо менен биргеликте бул иш-чара өтүүчү объекттерибиз бүгүнкү күнү айрым жерлерде капиталдык ремонттор, айрым жерлерде реконструкция иштери бүгүнкү күнү кызуу жүрүп жаткан учур. Буюрса, мен толугу менен айта аламын, Ош шаары ушул түрк дүйнөсү маданий борбор аттуу расмий ачылыш аземине толугу менен даярбыз. Ал объекттер боюнча дагы берүүбүздүн улан жүрүшүндө дагы сөз кылабыз. Анда улуттук маданий борбордун жетекчисине ушул көркөм тармак боюнча суроо берсек, агай бизде кандай пландар каралган? Ал келген конокторго биз эмнелерди көрсөтөбүз? Эми абдан жакшы болот. Эң биринчиден саламатсыздарбы? Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп аталыш өзү биздин республикабыз үчүн, биздин ошо Ош облусу үчүн, анын ичинен Ош шаар үчүн чоң бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк.
биз өзүбүздүн маданиятыбызды, тарыхыбызды, адабиятыбызды, үрп адатыбызды ошо дүйнөгө таанытууга бир чоң мүмкүнчүлүк да. Анан эми бул жерде маданий жагынан иш-чаралар бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Эмне үчүн тиги Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору дегендигине байланыштуу ар бир район өздөрүнүн биз тапшырма берилген, ар бир район бирден каада салтты алып келип көргөзөт. Андан сырткары ошо ар бир район өзүнүн тиги этно музыка, этно фольклорлорун алып келип көргөзөт да. Бул биз үчүн абдан чоң баягы мүмкүнчүлүк. Андан сырткары эми бул жерде биз ар бир районго берген тапшырмаларды айтпай эле коелу, ар бир райондорго тапшырма берилген. Андан сырткары бүгүнкү күндө ушу кол өнөрчүлөр боюнча этно базар уюштурулуп атат. Бул эми Ош облусунун эле же болбосо Ош шаарынын эле кол өнөрчүлөрү эле эмес, Кудай буюрса сырттан чакырылып атат. Өзбекстандан келатат, Кудай буюрса Тажикстандан келатат. Андан сырткары өзүбүздүн республикадан 7 облустан, ар бир облустардан чакырылып атат. Кудай буюрса ошо ар бир облус келип өздөрүнө ошо участок бөлүп беребиз, территория бөлүп беребиз. Ошол участогуна ар бир облустан келген кол өнөрчүлөр келип өздөрүнүн кол өнөрчүлүктөрүн жалпы журтубузга тартуулайт да. Андан сырткары Айыл чарба фестивали деген бар. Бизде ошол айыл чарба фестивалына ар бир райондагы өздөрүнүн айыл чарба азыктарын көргөзгөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Кудай буюрса аны дагы көрөбүз. Эми бул азыр бүгүнкү күндө апрель айы жер жемиштерибиз быш элек, бирок мени бир кубандырган нерсе ар бир районго тапшырма берилгенде бардыгы ошо жапа тырмак алып келип көргөзөбүз деп атат. Биз да өзүбүз да кызыктар болуп атабыз, бир сонун нерселер көрүнөт болуш керек деп Кудай буюрса ал дагы көрүнөт. Андан сырткары тамак аштын дагы фестивали бар. Эми сиздер жакшы билесиздер, бизде биякта мисалы үчүн Плов фестивали, Боорсок фестивали деп ушундай фестивалдарды өткөрүп мындай опыт алып калды го. Анан ошондуктан тамак аш фестивали бар. Тамак аш фестивалында дагы ар бир окуу жайларга, ар бир ишканаларга, ар бир бизге келген кафе, ресторандар өздөрүнүн тамак аш фестивалын көргөзүп, андан сырткары мастер-класстарды да көргөзөт да. Жанагы биз этно базар деген бөлүмүбүздө ошол жерде бир жагы толугу менен ошо кол өнөрчүлөрдү койсок, өздөрүнүн кол өнөрчүлүктөрүн койсок, бир жак капталы толугу менен ошо мастер-класстарды көргөзөт. Эми ал жерде таар токуп атканы, килем токуп атканы, ийик ийрип атканы, кол өнөрчүлөр комуз чабып атканы, кылгыяк чабып атканы, ээр жасап атканы, ат жаптыктарын жасап аткандарын, ушулардын баарын Кудай буюрса ошо мастер-класс болуп көрүнүп турат да. Эми ал жерде бул жерде Кудай буюрса эл абдан көп болот. Ар бир ээр жасап атса ошол жерде бир 100 киши, 200 киши барып көрбөйт. Ошондуктан бөлүнүп баардык процесс жүрүп атканда ошо баарына жеткиликтүүдөй кылып жасалып атат. Бүгүнкү күндө даярдалып атат. Эми Кудай буюрса аны дагы ошо шаарыбыздын элдери, шаарыбызга келген коноктор, ошо сырттан келген коноктор ошо толугу менен көрүп, ошолордун жанына сүрөткө түшүп, алардын кандай жасайт экенин билип, ошонун баары биздин ошо туризмге дагы өзүбүздүн ушу маданиятыбыз сыртка көргөзүү түрүндө дагы абдан жакшы да. Бүгүнкү күндө эми өзүңүздөргө белгилүү мынакей 6 жылдан бери көчмөндөр оюну бизде кандай даңазалап атат. Маданиятыбызды, үрп адатыбызды, каада салтыбызды бүт дүйнөгө даңазалап атат. Мен ойлойм Кудай буюрса бүгүнкү күнү дагы мынакей ушу Ош шаарында ошондой бир сонун нерселерди көргөзөбүз деген ойдо отурам да. Бул өзү негизи бизде ушундай иш-чараларды өткөрүү негизи мындай формалдуу гана мүнөзгө болуп туруп, буга чейин айрым райондордун той аштарын өткөрүп, юбилейлерди өткөргөн фактылар көп орун алды да, айрыкча өткөн жылдары.
Бирок бул ирет Ошто өтүп аткан иш-чара бул өтө эл аралык мааниге ээ болуп, анан Ошту даңазалоого, жалпы эле Кыргызстанды даңазалоого дагы бир мүмкүнчүлүк катары кабыл алып атабыз бардыгыбыз. Бул өтө жакшы көрүнүш. Бирок мына сиз өзүңүз дагы буга чейин ушул башка маданий борбор делген жерлердеги өткөн иш-чараларга катышкан болсоңуздар керек. Ошол эле Түркияда болгон, Казакстанда өткөрүлгөн иш-чаралардан бизден Ошто кандай өзгөчөлүк болот? Ошол жерде өткөрүлгөндөрдөн көрө өзгөчөлүгү кайсы болот бизде? Ар бир мамлекеттин өткөргөн иш-чаралардын өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Бизде Кудай буйрса мынакей Сулайман тоо деп ЮНЕСКОнун катталган Сулайман тообуз бар. Биздин философиябыз ошо Сулайман тоонун тегерегинде дагы болуп атат. Менимче бул абдан жакшы нерсе. Бул бир. Экинчиден чыгармачылык көз караш менен, режиссердук көз караш менен караганда бардык жерде өткөргөндө бир сөзсүз түрдө көркөм жасалгалар болот да. Биз ачылышын Алымбек Таткандын астынан баштап атабыз, Кудай буйрса Сулайман тоо музейинин астында. А жерде Сулайман тоосу өзү турат. Бул жерде ошо Сулайман тоонун кооздугун, Сулайман тоонун ажайып бир ушундай болуп турган элдер өз көзү менен көргөнгө мүмкүнчүлүк алат да. Бул жерде ушундай бир эми өзгөчөлүктөр ар бир мен жана айтып кеткендей, кайталап кетейин, ар бир мамлекеттин өткөргөндө өздөрүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир иш-чаранын өзгөчөлүктөрү болот да. Анан бизде ушу азыр Кудай буйрса Сулайман тоонун түбүнөн Алымбек Таткандын астынан өткөрүп атабыз. Сулайман тоо музейинен баштап атабыз. Менимче аябай жогорку деңгээлде болот болуш керек. Анын үстүнө ошол жерден биз жөө жүрүш менен келебиз. Жөө жүрүш менен планда ошондой бар. Жөө жүрүш менен. Эми бул жөө жүрүшкө ушул учурдан пайдаланып айта кетейин. Жөө жүрүшкө бүт шаардын тургундары катышса болот. Бүт шаардын коноктору катышса болот. Ошо Сулайман тоо музейинин астынан Курманжандатка көчөсү менен келебиз, стадионго. Ошол боюнча сурайын деп турам да, мына шаардын вице-мэринен. Ошол иш-чара өткөрүлгөн күндөн баштап менимче эми көп мындай планга жараша ар кандай жолдордун жабылышы күтүлүшү керек. Кайсы бир райондордо балким убактылуу чектөөлөр болушу мүмкүн, балким эми эл көп келет да, ал жерде аз адам болбойт, шаарга көп адам келет. Ошону бир алдын ала жергиликтүү айдоочулар менен тургундарга мындай ыңгайсыздык болбош үчүн алдын ала маршруттук каттамдардын өзгөрүшү же болбосо кайсы бир жолдордун багыттардын убактылуу жабылышы тууралуу алдын ала маалыматтар берилгенби? Берилип турабы? Ошол күнү анан келе калып эле жол жабык болуп калса каяка барышын билбей ушундай болбойбу? Жок, албетте бул маселе боюнча биз алдын ала маршруттардын картасын, схемасын биз жалпы мына жергиликтүү телеканалдардан, ошондой эле мына интернет соц тармактардан биз анын баарын беребиз. Кайсы көчөлөрүбүз кайсы убакытта жабылат, кайсы көчөлөрүбүз ачык болот. Туура айттыңыз, бирок мен алдын ала айтып койсом, биздин негизги жабылуучу көчөлөр бул Ленин көчөсү менен Курманжанатка көчөбүз. Ушул көчөлөрүбүздө чоң иш-чаралар өтөт. Мындай алганда биздин борбордук аянттан баштап бул жагы филармонияга чейин көчөлөрүбүздүн айрым убакыттарда жабылуу пландарыбыз бар. Ошол эле Ленин көчөсүнө дагы параллельно жанагы филармониядан баштап бул жагы мына биздин Советский көчөсүнө чейин айрым убакыттарда жабылат. Буну биз баарын толугу менен элге жайылтабыз. Ошондой эле жанагы сурооңузга толуктоо иретинде айтып коюш керек, мына Жумакадыр Белалович айтып өтөт. Биздин мына өтүүчү иш-чараларыбызда биз эки негизги 20-сында эки маселени алып атабыз. Биринчиси бул биздин борбордук аянтта бул Кыргыздын каада салты, этно фестиваль. Ушу Кыргызга тиешелүү ушу салттарыбызга, биздин ырларыбыз, музыкаларыбызга бүт ошол жерде баарын биз көрсөтөбүз. Ал эми Алымбек Татка этнографиялык борборунун өтүүчү иш-чара бул жерде негизги мааниси ошол Сулайман тоонун астында көп улут эли жайгашкан, көп улуттун башын бириктирген бир маанидеги бир иш-чара өтүп атат. Ал жакта ошо негизи шаарыбызда да Кыргызстанда канча улут бар болсо, ошолордун
улуттук кийимчен, каада салттары менен, көргөзмөлөр менен чоң иш-чара болуп, ошол улуттук кийимдер менен биз жөө ынтымак жүрүшүн уюштурабыз. Буюрса биз мына айтып өткөн ынтымак жүрүшүбүздүн астында, жана жогоруда айткандай, биздин шаарыбыз Улуу Жибек жолунда жайгашканына байланыштуу, анын астында кирбен жүрүшү болот. Ошол кирбенге дагы тиешелүү жаныбарларына төө болобу, топоз болобу, ат жаныктар болобу, биз мына областтын башка райондорунда да бизге жардам беретин алар алып келип, анын артында, ошол кирбендин артында жүргөн ар бир улуттун өкүлдөрү өзүнүн улуттук кийимдери менен Алымбек Даткадан биздин Борбордук стадионго чейин ынтымак жүрүшүн жүрүп, андан кийин ошол жакта расмий ачылышы башталат. Анан эле көчмөндөр оюну, жана агай айтып кетти, көчмөндөр оюнундай эле деңгээлдеги иш-чара катары кабыл алышыбыз керек дегендей түшүнүктү айттыңыз да. Бирок эми биз ушул массалык маалымат каражаттарында иштеген кызматкер катары негедир ошол көчмөндөр оюнун даңазалагандай, ошону бир мындайча айтканда пиар кылгандай бир байкалбай турат да. Биздин ушул жергиликтүү каналдардан деле, айрыкча мына мамлекеттик телеканалдар бул иш-чарага бир өзгөчө бир маани берип туруп, ушуну күн сайын ушул иш-чара боюнча өтө бир материалдарды жасап, бир мындай жайылтса болмок да. Деги эле ушул медиа өнөктөштөр менен иш алып баруу жагы кандай болуп атат азыр? Кимиңиздер жооп бересиздер? Бул иш-чара башталганда деле кайсыл медиа тармактар келип чагылдырып берет? Мына көчмөндөр оюнун өзүңүздөр жакшы билесиздер, дүйнөлүк эл аралык деңгээлдеги медиа компаниялар келип чагылдырып берген. Бизде да ошол жагы каралганбы? Буюрса, Жумакал Балашты азыр айтып кеттет. Буюрса, мына бүгүнкү күнү Кыргызстандагы ири каналдардын баарында, ошондой эле жергиликтүү каналдарда ушул Ош түрк дүйнөсү маданий борбору аттуу роликтерибиз кызуу жүрүп жатат. Ал роликтерден шаарыбыздын тарыхы жөнүндө, ошол канчалык, мисалы үчүн, негизи бар, канчалык мааниси бар, ошонун баарын чагылдырган роликтер жүрүп жатат. Ал эми шаарыбыздын ошол эле тарыхы боюнча, ошол уюштурулуп жаткан, пландалып жаткан иш-чаралар боюнча мына ошол Түрксой эл аралык уюмуна кирген бардык мамлекеттердин эмелери, телеканалдары бүгүнкү күнү келет. Ошол иш-чарабызга айтып өтсөк, мына Турциянын ТРТ Аваз каналы келип, алар бул жакта документалдуу спец репортаждарды тартып кетет. Азербайжандан мына келүүсү күтүлүүдө, ошондой эле башка мамлекеттерден, Казакстандан буюрса келип, ар бир иш-чараны ири чагылдырып кетет. Түз эфир да жолго коюлган болуш керек. Түз эфир дагы биздин КТРКдан, ЛТР каналынан түз эфир программалары бүгүнкү күнү пландаштырылып жатат. Анан эми ал журналисттер келгенден кийин, болгондо дагы ошол коңшу өлкөлөрдүн, ошо түрк элдеринин журналисттери келгенден кийин, алар журналист эли өзү ушундай болот да, бир кемчилдик издеп турат. Алар келгенден кийин бизде Ошто мисалы сууга байланыштуу, таза сууга байланыштуу проблемаларды, же болбосо жолдорго байланыштуу проблемаларды, бир ошондой проблемаларды тартып кетиши мүмкүн да. Бир айтайын деген ушул иш-чаранын алкагында ошондой көйгөйлөрдү дагы чечип кетүү каралып жатабы азыр? Эми ачык айтканда, мына өзүңөр билесиңер, шаарда таза суу боюнча проблема жок бүгүнкү күнү. Булганып калат мисалы, жаан жаап калса. Эми биз билишибизге караганда аба ырайы деле ошол күндөр ачык болот. Эми кокус жамгыр жаап калса кандай болот? Жок, мен жооп берейин ушугачы. Аябай жакшы суроо болду. Бул мындай да. Туура ошо журналисттер ушундай жерлерди издейт, карайт дегенге эми ал туура мындай да. Проблема жашоодо болуп туруш керек. Сөзсүз түрдө. Мен силерге айтайынбы? Арабияда ушунчалык бай, ушунчалык тыйыны көп, ушунчалык нефтиси көп мамлекетте кандай көп проблема бар? Аябай көп проблема бар. Суулары жок, туурабы? Кандай көп проблема бар? Даже тиги шамал болсо кум учуп, терезелери да нормальный эмес. Биздеги, билбейм, биздин Кыргызстандагы проблеманы издеген журналисттер, билбейм, проблема болуп туруш керек. Ал болбосо кызыгы да жок. Биз ошол жашоодо проблемасы жок, кызыгы да жок болот. Биз ошолорду
колдон келишинче ушул эле иш-чаранын астында эмес, негизи дайым даяр болушубуз керек. Мен ойлойм, мен азыр 3 айлык немелер болот атпайбы, субботниктер болот атпайбы. Бул аябай жакшы бизге чоң жардам берип атат. Мына республикалык деңгээлде президентибиз баш болуп мынакей субботникке чыгып. Мен ойлойм, ал таза жагын бүгүнкү күндө тазарып калды. Анын үстүнө мынакей чоң стадиондор, сонун ремонттон өтүп жакшы нерселер болуп атат. Бул жанакы биз айтып аткан бизге, биздин мамлекетибизге, биздин республикабызга, анын ичинен Ош облусуна, Ош шаарына болуп аткан чоң мүмкүнчүлүктү биз колдон келишинче пайдаланып атабыз. Пайдаланып алышыбыз керек мүмкүнчүлүккө жараша. Анан сөзүңүздү бөлүп койдум. Өткөндө шаардын мэри келгенде дагы, биздин эфирге келгенде, ушул иш-чаранын шылтоосу менен биз бардык ошо социалдык проблемаларыбызды дагы бир топ азайтып алганга, айрыкча мына кызмат көрсөтүү секторун жакшыртып алганга мындай бул бир себеп болуп калыш керек дегендей ой айткан эле да. Ошого айткан, мисалы эл көп келсе бизде биринчи эле көйгөй, мен ойлойм, менин оюмча бул жерде жолдо тыгындар көбөйүп кетпейби. Мисалы эл көбөйгөндө, техника көбөйсө, кээ бир жолдор жабылып калган болсо, пробкалар болуп, ошондой жактары болуп калса дегеним да. Башталган анча-мынча оңдоп түзөлгөн башталган жолдор балким ошого чейин бүтүрүлүп калабы? Эми туура айттыңыз. Бул чоң иш-чара болгон учурда айрым жолдор убактылуу жабылат. Ошол учурда айрым айдоочуларыбызга ыңгайсыздыкты жаратышы мүмкүн. Бул бир жактан ошол шаардыктар үчүн, анткени баягы маданий иш-чара өтүүчү жерлерде бизде коопсуздук маселесине карашыбыз керек. Бирок биз буга чейин дагы мына ички иштер башкармалыгы менен майы кызматкерлери менен сүйлөштүк. Ошону кандай бир ыңгайсыз жаратып үчүн кандай жолдору бар, анын баары бүгүнкү күнү иштелип жатат. Анан мына жол маселеси боюнча тиешелүү жолдор бүгүнкү күнү, мына мен толук айтсам болот, шаардын негизги көчөлөрүндө жолдорубуз тиешелүү ремонттордон бүгүн өтүп жатат. Ошондуктан айдоочуларга дагы бул жагынан ыңгайсыздык жаратылбайт. Иш-чаранын коопсуздугу боюнча сөз кылып кеттиңиз. Иш-чарага сырттан туристтер, коноктор келгенден кийин коопсуздук биринчи орунга коюлса керек. Айтайын дегеним, ошо мисалы иш-чаранын жүрүшүндө электр энергиясынын күтүүсүздөн жок болуп калышы, күтүүсүздөн суу токтоп калышы, же болсо күтүүсүздөн ушундай бир күтүүсүз ушундай экстренный деп коет го, случайларга бир альтернатива каралганбы? Эми электр энергия маселесин өзүңүз жакшы билесиз. Мына шаарда бул көйгөй болсо деле бул кыш мезгилинде болуп турат, айрым бир себептер менен. Мына бүгүнкү күнү бул маселе негизинен жок. Бирок ошол учурда деле мына күтүүсүз, сиз айтмакчы, эгерде өчүп калса, үзүлүп калса, негизинен мына маданий иш-чара өтүүчү жерлерде тиешелүү бүгүнкү жанагы резервный линиялар дейбизби, ошондой эле дагы генераторлор маселеси боюнча толугу менен бүгүн камсыз болгон. Элге дагы буюрса бул маселе толугу менен жеткирилет. Ал эми коопсуздук маселе дагы жалпы мына ички иштер башкармалыгы толугу менен иш жүргүзөт бул күнү. Ушул күндөрү баягы усиленный режим деп коет. Андан тышкары биз мына мэрия тарабынан 100 студенттерибиз тарабынан ыктыярчыларыбыз кабыл алынган. Алардын баардыгы бирдиктүү формачан бүгүнкү күнү тиешелүү окууларды жүрүп жатат. Бул тарых маселеси боюнча, протокол маселеси, этикет маселеси боюнча аларына сырттан келген конокторго толугу менен жардамчы катары болот. Тарых маселесинде болобу, ошондой эле бир башка бир шаардын кандай бир маселеси, инфраструктурасы болобу, алардын ичинен мына 30% бул англис тилин билгендер, 50% бул түрк тилинде сүйлөгөндөр, калганы мына орус тилинде кеңири сүйлөгөндөр биздин жаш студенттерибиз. Алар гид катары алар менен кошо жүрүшөт. Алар гид катары бирге жүрүшөт. Жергиликтүү тургундар менен дагы бир түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатабы? Мисалы коноктор келгенде эми
өзүбүздүн бир маданияттуулугубузду көрсөтөлү. Албетте. Анча баягы ыңгайсыздыктар болсо, мындай сабыр кылып, мындай маданияттуу болуп, жакшы тынч өткөрүп алалы дегендей багытта бир түшүндүрүү иштери жүрүп жатабы? Албетте, бул маселе дагы биздин шаар мэрияда каралган. Бул боюнча биздин мэрибиз өзү кеңейтилген аппараттык жыйынды өтүп, ал жакта шаарыбыздагы мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканалардын жетекчилери, аймактык, башка аймактык, квартальный комитеттер менен жалпы жыйын өтүп, шаардыктарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Анткени туура айттыңыз, бул биздин маданиятыбыз. Биз келген коноктордун баарын тиешелүү деңгээлде тосуп алып, тиешелүү деңгээлде узатып алышы керек. Ал эми ошол келген жетекчилер, ошондой эле аймактык башка жетекчилер, кварталдык комитеттер бүгүнкүдөй жерлерде эл арасында түшүндүрүү жүрүп жатат. Буюрса, мен ойлойм биздин шаарыбыз ушул маселеге толугу менен даяр, келген конокторубузду ушул тиешелүү деңгээлде узатып алабыз. Рахмат, биз түз эфирдебиз. Эскерте кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерди кызыктырган суроолор болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерине берсеңиздер болот. Мындан сырткары Facebook, Instagram, YouTube каналдарында дагы түз алып берүү уланып жатат. Азыр бизде жарнамалык бөлүк, андан соң маегибизди улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эскертип кетейин. Сиз 7 каналдын түз эфиринде бетме-бет берүүсүн көрүп жатасыз. Бүгүн бизде Ош шаарынын вице-мэри Кадыров Нурбек агай менен Улуттук маданий борборунун жетекчиси Жумакадыр Курмангалиев агай конокто. Бүгүнкү бизде тема Ош түрк элдеринин түрк маданиятынын борбору деп жарыяланганына байланыштуу өтүүчү иш-чарага байланыштуу болуп жатат. Агай, анда сурообузду берип уланта берсек, иш-чара негизинен ошол театрлаштырылган көрүнүштөр, анан концерттин да коштоосу менен болот экен. Демек, кайсыл жылдыздар, кайсыл чыгармачыл инсандар чакырылды бизден, бир эле Кыргызстандан эмес, ошол башка мүчө өлкөлөрдөн дагы кандай бир белгилүү чыгармачыл инсандар чакырылган? Жакшы болот. Эми бул жерде Түрксойдун өзүнүн дагы Алымбек Таткандын астында режиссеру коюп атат. Алар өздөрүнүн ырчылары менен келип атат. Ошо түрк дүйнөсүнүн ырчылары менен, алардын өздөрүнүн программасы бар, жакшынакай өздөрүнүн ырчылары менен келип атат. Бул бир эми ал Түрксойго тиешелүү да. Андан сырткары азыр келип аткан мамлекеттерибиз 20дан ашык мамлекет келип атат. Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан, Турциядан келип атат, Туркмениядан, Башкортостан, Хакасия, Россиянын Якутия, Монголия, Сербия, Македониядан келип атат, Тывадан келип атат, Алтай, Чувашия, Румыния, Венгриядан. Румыния, Венгриядан билесиздер, көчмөндөр оюнуна да дайым келип жүрүшөт, баягы көчмөн калк катары. Анан биздин өзүбүздүн жана сиз айтып кетип атпайсызбы, шаардыктарды кандай направление берип атасыңар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Ушуну сиздердин абдан чоң жардамыңыздар тиет да. Мына мисалы үчүн биз репетицияларды кылып атканда, мынакей иш-чарага даярдыктарды көрүп атканда, сиздер келип тартып алып шаарга берип турсаңар аябай жакшы болот да. Бул бир. Экинчиден, мен ойлойм, ушу шаардын тургундары, анан шаарга келген коноктор, ар бирибиз ушу чын жүрөгүбүздөн ушу Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болуп атат деп баарыбыз керек болсо кийген кийимдерибизге чейин карашыбыз керек, ар бирибиз. Анткени биз көрүп жүрөбүз, өзүңүздөр билесиздер, Тажикстанда деле болгондо, Түркмөнстанда болгондо, майрамдар болгондо шаардын калкы бирдей кийинип алып жүрөт. Тажикстанда бир жылы болгондо бүт жаштары үстүнө ак көйнөк, астына кара шым кийип жүргөн шаардын тургундары аябай жакшы көрүнөт. Биз ошолорду карап туруп, биз дагы өзүбүз шаар четте турбай, шаардык тургундар ошонун баарын мен азыр карап атам. Эшиктердин алдын тазалап шыпыргандары, жашылдандыргандары абдан жакшы экен. Анан ушул жагындагы мына азыр Нурбек Сүймөевич айтып кеткендей, ушу өзүбүздүн маданий көз карашыбызды дагы ушу жогорку деңгээлде алсак жакшы болот. Кудай буйрса ошентип алабыз деп ойлойм да. Анткени баарыбыз мындай бейкапар көз караш менен карап четте турбашыбыз керек да. Ошондуктан сырттан келген конокторду жалпы жапа тырмак тосуп алышыбыз керек.
Андан сырткары биз Ош шаарынын, Ош облусунун потенциалын көбүрөөк колдонуп атабыз мында. Мына мисалы үчүн филармониянын Болуш Мадазимов атындагы оркестрин, Чайковский атындагы музыкалык мектепти, Саидбек Муратов атындагы музыкалык мектепти, биринчи музыкалык мектебин, Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайын, университеттин музыкалык факультеттерин бүт баарын чогултуп, шаардан мына Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү дирижер Телеганов Бакыт агайыбыз келатат. Ошо киши ошол ноталарын берип жиберген. Бүгүнкү күндө мынакей ошол республикабыздын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова филармонияда азыр даярдык көрүп ошолорду чогултуп атат. Эртең Бакыт Телеганов маэстро учуп келет, дирижерубуз учуп келет. Ноталарын берип жиберген, азыр бүгүнкү күндө алар иштеп атат. Ал келип бир жума бою ушу сводный чоң оркестр кылып туруп даярдайт да. Бул дагы биз үчүн, биздин маданият үчүн, анан Ошко кылып аткан мамиле бул абдан жакшы мамиле болуп атат. Анткени мындай чоң дирижер келип туруп, анан ушундай бир бияктын оркестрин, жанакы музыкалык мектептердин, училищанын, филармониянын артисттерин чогултуп алып бир сводный оркестр жасап иштеш бул абдан жакшы нерсе да, жаңы бир кадамдарга барып атабыз. Анан эстрада жылдыздарынан азыр мен бүгүнкү күндө ошол училищанын, музыкалык училищанын, университеттин музыкалык факультетинин, анан филармониянын оркестринин артисттери бүт баары музыканттары сүйүнүп атат. Баары келип маэстронун өткөн оркестрин көрөбүз деп атат баары. Ошол жерден сабак алабыз деп атат. Мастер-класс өткөрөт. Ошолорду барып туруп тартып чыгарсаңыздар аябай сонун болот да. Бул бир анан биз эстрада жылдыздары дейбиз ар дайым. Бирок ошол биздин азыркы оркестр болуп аткан абдан сонунда эстрада жылдыздарына чейинкилер булар чоң алыптар келатат. Мынакей Керим Турапов агайыбыз келатат. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Керим Турапов агайыбыз келатат. Эстрада жылдыздарынан Гүлнур Сатылганова келатат. Нурлан Насип келатат. Күлжигит Калыков келатат, Кайрат Пиримбердиев келатат, Кенже Көбөйкова келатат, Үсөн Улуу Жоломан деген Кытайдан келген дагы бир ырчыбыз жакшы ырчы чыгып келатат, ал келатат, Ырскелди Осмонкулов келатат. Айтор көп жакшы артисттер келатат, жакшы ырчылар келатат, аженде юмористтер болот. Ошону чоң жакшы өзүбүздүн Кыргызга белгилүү эстрада ырчыларды тартып атабыз. Андан сырткары мынакей казак калкынын эл артисти бизге баарыбызга белгилүү Роза Рымбаева келатат. Мынакей Роза Рымбаеваны мынакей ушул стадионго тартып алып келип Роза Рымбаеванын катышышы бул да биз үчүн дагы чоң сыймык. Анткени андай чоң даражадагы кишилер ушундай келип биздин ошо иш-чарабызга катышып, концертибизге ырдап берип аткан. Бул да биз үчүн чоң сыймык. Бул дагы ошол бизге берип аткан белек, жакшынакай музыкалык белегин тартуулап келатат. Ушундай иш-чараларыбыз. Ачылыш расмий ачылыш эмне өтүшүнө дагы аз убакыт калды. Ошол күн жөнүндө айтып кетсеңиздер, коноктор кайсы күндөн баштап уже Ошко келип алышат? Ачылыш аземи кандай шартта өтөт, саат канчаларда башталат? Бизди конокторубуз мына 16 апрель күнү келе баштайт. 16 апрель күнү буюрса мына 180ге жакын биздин өнөрпоздор, чыгармачылык топтор келет. Жана жума кадар Билалович айтып өткөн 20 мамлекеттен ашуун биздики өнөрпоздордун келүүсү күтүлөдө. Ал эми биздин расмий конокторубуз 19 апрелден келе баштайт. 19 апрелден келип, бул жерде ошол Түрк Сой эл аралык уюмуна кирген 6 мамлекеттен маданият министрликтер тараптан өкүлдөрү, министрлердин орун басарлары бар. Ошол эле эл аралык уюмдардын башкы катчылары келип атат. Жанагы айтылган ошо Түрк Сой эл аралык уюмунун жанагы байкоочу
мамлекеттердин дагы бүгүнкү күндө өкүлдөрүбүз бар. Буюрса 90дон ашык 100гө жакын расмий конокторубуз дагы келүүсү күтүлүүдө. Ошонун катарында эле биздин мына Кыргызстаныбыздын ушул 7 областтан келген конокторубуз да бар. Акимдерибиз, ушул жерде мэрлерибиз, тиешелүү аксакалдарыбыз, маданий тармактагы биздин жанагы тиешелүү профессорлорубуз дагы келүүсү күтүлүүдө. Мына ошол алардын келгенине дагы бүгүнкү күнү баары даяр. Кантип тосуп алабыз, кайсы жерге жайгаштырабыз, кантип узатабыз, бүт баары бүгүнкү күнү иштелип чыгып, протокол жагы даяр кезинде турабыз. Биздин телекөрүүчүлөрдөн да суроолор келип жатат. Стадиондун даярдыгы боюнча сурагандар бар экен да, стадион азыркы күндө чейин эле оңдоп түзөө иштери болуп жатат го, үлгүрөбүзбү дейт. Туура айтты, мына өзүңөргө белгилүү болгондой, биздин борбордук стадионубуз мына бир көп жылдан бери тиешелүү ремонттордон өткөрүлгөн эмес. Ушул январь айынан эле баштап азыр бүгүнкү күндө толугу менен ремонт иштери жүрүп жатат. Айта кетсе, бул борбордук стадионубуздун кире беришинен баштап, жанагы сырткы көрүнүшү аркасынан баштап, тепкичтеринен бери, ал жакта мына жалпысынан 6 дарбазасы бар. Алардын баары жаңыланып, ошол өтүүчү негизги жанагы трибунадагы отургучтар бүгүнкү күнү мына 3000ден ашуун отургучтары бүгүнкү күнү жаңыланды. Биздин жанагы жогорку деңгээлде тосуп алуучу конокторубуздун дагы жанагы VIP ложа деп коет, ал жагы дагы бүгүнкү күндө толугу менен жаңыланып, тиешелүү жанагы ажатканаларыбыз, ошол сыяктуу бүт баары жаңыланып, ремонт иштери жүргүзүлдү. Кире бериште жанагы биздин жолдорубуз, тротуарларыбыз, жаңы асфальттар төшөлүп, бүгүнкү күнү алар да жаңыланды. Ошол эле учурда биздин борбордук стадионубуздун жарыктандыруу системасы дагы өзүңөр билесиңер, Совет доорунан бери калган жарыктоо системасы бар. Бүгүнкү күнү буюрса ошол 20 апрель ачылышына заманбап жаңы жарыктандыруу системалары орнотулуп жатат. Мындайча айтканда, борбордук стадионубуз дагы даяр. Ачылыш аземи өткөндөн кийин эле көрсөтүүлөр башталабы? Кайсыл аймактарда саат канчада кызыккандар барып көрөбүз дегендери үчүн маалымат берип койбасыздарбы? Маалымат эми ачылыш аземи 20 апрель күнү эртең менен эрте иш-чара башталат. Негизги иш-чара башталат. Ал иш-чаранын өзүнүн программалары бар. Программаларын түзүп чыкканбыз. Биз келген конокторго ошо сүмөлөктөн баштайбыз, сүмөлөк берүүдөн баштайбыз. Андан кийин улуттук тамак аштарды көргөзүп, ошондон баштайбыз. Андан кийин жанакы каада салттарды көргөзүп, ар бир район андан баштайбыз. Андан кийин этно базардан баштайбыз. Кол өнөрчүлүктөрүбүздү көргөзөбүз. Ошол жерде мастер-класстарыбызды көргөзөбүз. Андан кийин айыл чарба азыктарын фестивалын көргөзөбүз. Андан кийин эл шайырларын көргөзөбүз театрдын астынан. Ошентип эртең мененки 9дан кечки саат 4-кө чейин ошондой шаардын борборунда бир жакшы майрамдык маанай болуп турат. Анан саат 5-те Алымбек Датканын астына барабыз, Сулайман Тоон музейинин астына. Ошол жерден саат 5-те Түрксой уюштурулган жакшынакай маданий иш-чара болот. Ошол маданий иш-чарадан анан жанакы ынтымак жөө жүрүшү менен стадионго түшөбүз да. Стадиондо анан негизги чоң майрамдык иш-чарабыз болот, кечки иш-чара. Кыргызстандын бардык аймактарынан коноктор чакырылгандыгы айтылды да. Азыр жатаканалар менен камсыз кылуу жагы көйгөй жаратпайбы? Азыр жатакана менен камсыз кылуу жагына бир пландар түзүлгөнбү? Биздин мына сырткы конокторду кабыл алуу боюнча бизде дагы атайын иш-чаралар кабылданып, мэрияда сырттан келген биздин конокторубузду жанагы шаарыбыздагы тейлөө борборлорунун менен мониторинг жүргүзүлүп, алардын бирдиктүү реестр бизде кабыл алынып, алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул ошол эле жатаканаларыбыз, ошол эле кафе, ресторандарыбыз, ошол эле мына сейил бактарда дагы тиешелүү бүгүн иштер жүрүп жатат. Бүгүнкү күнү шаарга келүүчү конокторго биздин мейманканаларыбыз даяр,
жетиштүү дагы, ресторан кафелерибиз дагы бүгүнкү күнү даяр тиешелүү форматта тейлөө системасын уюштура алат. Ошо менен бирге мына азыр Жомакадыров Билаловичтин сөзүнө кошумча катары мен айтып койгум келип турат. Мына биздин Борбордук анта жанагы айтылган этно маданият фестивалы бул башында мына Изюм ресторанынан баштап бул жерде тамак аш жарманкеси болот, тамак аш фестивалы. Бул мен биздин шаарыбыздын тургундарына, конокторуна маалымат беретин айтып кетким келет. Ошол жерде биздин бир гана кыргыздын улуттук тамак аштары эмес, биздин Кыргызстаныбызда жашаган ар улуттун улуттук тамак аштарын көргөзмөсү болот. Ошол тамак аштар кандай жасалат, кантип бышырылат, ошонун мастер-класстары болот. Аны менен көрүп, эгерде калоосу тилектер болсо, өзү дагы жасап көрсө да болот ошол жерде. Тиешелүү жанагы немелерден, поварлардан үйрөнүп. Ошол эле тармакта мына биздин сельхозтехникумдан баштап кол өнөрчүлөр көргөзмөсү бар. Анын бир тарабы даяр биздин продукцияларыбыз болсо, сол тарабында кайра эле ошо мастер-класстар болот. Ошол шаарыбызда мына Кыргызстанда жасалган буюмдар кантип жасалат, аны эмне менен жасаш керек, ошонун баары ошол жерде көрсөтүлөт. Буну мен ойлойм биздин шаарга келген туристтер гана эмес, шаардыктар үчүн дагы кызыктуу болсо керек деп. Аябай жакшы иш. Ошто кээ бир усталар бар экен, жет атасынан бери келаткан усталар бар экен, айрым бир усталарчы жанакы калак кычкач жасаган бир укмуш усталар бар экен. Булар ошо ойдон ата бабасынан келаткан салтты кармап келаткан усталар бар экен. Күчтүү усталар. Кудай буйрса ошолор чыгат. Бул аябай жакшы, кызыктуу нерсе да. Бул иш-чараны уюштурууга албетте каражат керек болот. Бул мынчалык деңгээлдеги конокторду тосуп алуу бул оңой иш эмес. Бардыгыбызга белгилүү. Айтайын дегеним, каражат жагынан кандай каралып жатат? Жергиликтүү бюджеттен канча акча коротулуп жатат? Балким республикалык бюджеттен дагы бир бөлүнгөн каражат бардыр. Туура айтасыз, эми ар бир иш-чара жогорку деңгээлде өтүш үчүн бул каражатты жасалыш керек. Ушул чоң иш-чараны өткөрүү үчүн жергиликтүү бюджеттен да акча каражаты каралды, республикалык бюджеттен да акча каралды. Ошол убакта айтып өтүш керек, бул Түрксой эл аралык уюму тарабынан да бүгүнкү күнү акча каражаты тиешелүү деңгээлде каралып сарпталып жатат. Ошол эле учурда мына шаарыбыздагы ошол эле борбордук стадиондорубуз, айрым жерлерибизди мына оңдоо түздөө иштерине мына шаарыбыздагы жеке ишкерлер тарабынан дагы демөөрчүлүк дагы бар. Алар тарабынан дагы бир топ жакшы жардамдар көрсөтүлдү. Республикалык деңгээлдеги ири компаниялар тарабынан да колдоолор болуп жатабы же жергиликтүү, негизинен жергиликтүү демөөрчүлөрдүн колдоосу? Негизи мына шаардагы жанагы оңдоо түздөө иштерине бул ушул шаарыбыздагы жергиликтүү жеке ишкерлер тарабынан демөөрчүлүктөр көрсөтүлдү. Негизинен жергиликтүү жеке ишкерлер. WhatsApp'тан келген суроолордун дагы бирөөсүн берип коеюн. Сулайман тоонун тазалыгы боюнча айтылыптыр. Сулайман тообуз негизги объект катары болуп жаткандан кийин ал жердин тазалыгына азыртан көбүрөөк көңүл бурушубуз керек го деген ойдо. Себеби дейт, ал жерде сүйүшкөндөр жери болуп, элдин баары ал жерди мындай булгап салды дегендей ойдо айтылыптыр да. Сулайман тообузду бир катар тазалап чыгып даярдап койдук бул жака. Туура, Сулайман тообуз бул биздин негизги брендибиз болот, өзүңөр билесиңер. Биз келген конокторго дагы сыртка чыксак дагы биз өзүбүз Сулайман тообуз менен ал жерге барып мактана алабыз. Мына быйылкы жылы ЮНЕСКОнун тизмесине киргенине 10 жыл болуп атат. Өзүңөр билесиңер, мына ошол 10 жылдан бери тиешелүү ушул Сулайман тоодо өтүүчү иш-чараларга, ар түрдүү жанагы көрүнүштөргө тыюулар салынган. Жанагы сиз айткан сүйүлөр болобу, башкалар болобу. Бирок ошол убакта тазалоо иштери боюнча мына шаарыбызда биздин мэрия тарабынан, шаарыбыздын негизи жаштары тарабынан, негизи шаарыбыздын тургундары тарабынан бүгүнкү күнү мына айтып өтпөдүмбү, жума сайын ишемирдер өтүп жатат. Жума сайын ошол жерде тазалык иштери жүрүп жатат. Ошол эле учурда мына жанагы биздин урна деп коебуз, жанагы
таштандыларды таштоочу жайларды ошол бүгүнкү жаңыланып оңдоо түзөр иштери жүрүп жатат. Жалпы эле иш-чаранын жүрүшү мени жеке өзүмө аябай бир кызыктуу турган учур. Анан муну улай эле бир Turk Vision долбоору дагы иштеп жатканы белгилүү да. Ал дагы Ош шаарында өтө маалымдалган болчу. Ага дагы даярдыктар жүрүп жатабы азыркы учурда? Негизи Turk Vision боюнча бул Түрксой тарабынан айтылган маселе. Буюрса биз программабызга эгер Түрксой тарабынан ушул маселе чечилип биздин шаарыбызда өтө турган болсо, биз ал иш-чараны ушул жылдын октябрь айына, өзүңөр билесиңер, октябрь айында 5 октябрда биздин шаардын күнү белгиленет. Ошол күнгө пландаштырып жатабыз. Бүгүнкү күнү ошо Түрксойдун жанагы Turk Vision'де өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал боюнча дагы буюрса ошого жакын маалыматтар берилет. Жалпы эле бүгүнкү биздин конокторубуз айтып кеткен маалыматтардан бир мындай жыйынтык чыгарганыбызда, бул иш-чара бир гана бийлик үчүн же бир гана бир топ үчүн эмес, жалпы кыргызстандыктар үчүн өтө маанилүү болуп туруп, баардыгыбыз коомчулук жапа-тырмак даңазалап, жапа-тырмак өзүбүздүн салымыбызды кошуп, бир Ош жергебизди даңазалап алганга бир мүмкүнчүлүк катары кабыл алсак болот экен. Сиздерге чоң рахмат айтамын, урматтуу теле көрүүчүлөр. Белгилеп кетсек, бизде бүгүн конокто Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыров агай менен улуттук маданий борбордун жетекчиси Жумакадыр Курмангалиев агай болду. Биз бүгүн Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыялангандыгына байланыштуу өтүүчү иш-чарага туурасында сөз кылдык. Сиздер менен мен Өткүрбек Рахманов болдум. Келерки жумада көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.